Саламатсыңарбы? Бул жерде биринчи суроо. Өзүңөр көрүп тургандай, темир жол вагонунда ылдамдыгы 5 метр болгон адам колундагы нерсени вагондун полуна түшүрүп салат дейт. Колунда эме топ дейли. Анын бийиктиги, колун уша кармап турган бийиктик 1,8 метр бийиктик болот. Ошол эле учурда вагон, могу тележка дейли, бул 1 метр секунд квадрат ылдамдыкта жайылап бараткан болот. Мындайча айтканда, жанагы ылдамдануу тескери багытта. Ошондо дейт, могул түшкөн топ нерсе канча мындай аралыкта болуп калат дейт да, экөөнүн разницасы дейт. Эми биринчи кезекте биз бул жерден эмнелер бизге берилген? Берилген нерселерди жазып алайлы. Биринчи бизге бул жерде скорость берилген, бул жерде 5 метр секунд. Андан кийин бийиктик 1,8 метр. И ылдамдануу минус 1 метр секунд квадрат. Эмне үчүн ылдамдануу? Себептен бул жерде жайылайт дейт да. Значит, бул жака бараткан болчусу ылдамдануу тескери багыт болуп. Эми бизге айтып атат, ошол жердеги жанагы, мен эми X деп алып алдым, ошол жердеги жанагы ортодогу аралык кандай болуп калат дейт экөөнүн ортосунда. Негизинен бул жерде түшүп атканда эркин түшүү алып эсептейбиз. Биз бул эркин түшүүдө, мисалы үчүн, бул топ э, убакытта канча убакытта ошол могу тележканын үстүнө түштү. Биринчи нерседе ушул нерсени таап алышыбыз керек. Бул жерде бул нерселер айтылбайт, себептен де, мисалы үчүн, айтып атпайбы, колунан түшүп кетти же кокустан түшүп кетти дегенде биз бат эле сразу эле баштапкы ылдамдыгы нөлдө болуп алабыз. Эми бизде жанагы биздин эмне бар, бийиктик бар. Бул менен байланыштуу бизде моундай формула бар. 2 билесиңер, бул жерде бизде жанагы эркин түшүү ылдамдыгы же биз эмне болот, төмөн көздөй болот. Эми бул жерде сразу эле математикалык эсептөөлөрдү баттатайлы. Бул жак нөл болот, себеби ар санды көбөйткөндө 1 бөлүнгөн 2. Мен бул жерде жыны өзү негизи 9,8 метр секунд квадрат. Мен ондой эле алып алдым. 10 деп алсаңар да болот. Бул жоопко жакын эле чыгат. Эгерде олимпиадада эгерде аябай эле тактык менен чыгарам десеңер, ана 9,8 менен алсаңар болот. Бирок мондой жеңил желпи маселелерде 10 деп алсаңар болот, себептен де калькулятор колдонуп атканда, бөлүп атканда бат эле бөлүнөт. 1,8 бул 18 2 көзсөң 3,36, 3,6 болуп калат. 3,6 10 квадрат, т квадрат, 0,36. 0,36 бул кандай болуп калат? Жанагы 36 алтынын бүмөсү болгондуктан бул жерде 0,6 секунд. 0,6 секундада түшөт. Эми бул бизге белгилүү болду. Эми карагыла, бул жерде баштапкы ылдамдыгы 5 метр секунд. Анда биз бат эле, эгерде ылдамдануу болбогон жакта же болбосо моундай кылып алайлы биз. Буну x1 дейли. X1 деген болчусу бизде алганда болуп калат. Ушул эле формула, бирок бул эркин түшүү менен болбой калат. Бул 1 бөлүнгөн 2 ат квадрат. Карагыла, бул жерде ж деп атат, бул жерде деп атат да. Бул жерде эркин түшүү, себептен бул жерде 2
Sistema bir-birine vaqt arkылуу байланышат. Вакыт аркылуу бири-бирине суроолорду ушундай да кээде кейбиркилердин ушундай кээде убакыт менен кээде кандайдыр бийиктик менен же болбосо кандайдыр нерселер менен мындай байланыштырабыз. Буну эми акырын акырын суроолор чыгарып атканда кийинчерээк да байкаштырып карап көрөбүз. Эми бул жерде убакыт менен экөө байланышып атат. Ошондо биринчи X1 позициясын карап алайлы. Эми бул жерде ылдамдануу дегенде бизде канча болуп калат? Бул 5, убактыбыз 0,6. Бул жерде мен мындай кылайын. 1/2 и минус ылдамдануу көбөйтүлгөн 6-нын квадраты. Бул жер 3 болуп калат. Минус яны көбөйткөн болчусук 0,36 и 18 болуп калат. И бул жер 2,82 метр. Андан кийин бизде мисалы моундай кылсак болот. Бул эгерде эч нерсе жок кеткенде позициясы бул канча болуп калат бизде 5 көбөйтүлгөн 0,6. Бул 3 метрге бармак. Бизден бул экөөнүн ортосундагы эмнени сурап атат? Аралыкты сурап атат. Мындайча айтканда кандай айырма болот деп айтылып атат. Анда бул эмне болуп калат? 2 точка. Бул 0, бул 0,18 болуп калган, 0,18 болуп калат. Туура. 0,18 метр болуп калат. Негизги жооп. Андан кийинки биздин экинчи суроону ушул жерден эле ачып карайлы. Мен моундай кылып даярдап койгон болчумун. Себептен убакыт аз, батыраак бүтүш үчүн. Бул экинчи суроодо эмне жөнүндө айтып атат? Бул экинчи суроодо кандайдыр бир могу К чекитинен В ылдамдыгында бир нерсе, бир объект дейт, нерсе дейли, топ дейли ыргытылды дейт, и кандайдыр бир L бийиктигинен дейт, кандайдыр бир топ түшүп, ошол М чекитинде экөө кагылышат дейт. Бул жактан барып калат, бул жактан түшөт. Эми бул экөөнүн ортосунда бул бизге жанагыдай бириктирип тура турган кайсы формула бар, же болбосо биз бул экөөнүн ортосун дагы деле убакыт бириктирип турат да бул жердечи. Эми келели биринчиден биз бул жерде эгерде бул initial кандайдыр бир нерсе 20 метр могу М чекити дейли. Ошондо бул канча убакытта бул 20 метрде түшөт кандайдыр бир объект. Бул баарыбызга белгилүү эле. Жеңил 1/2 жт квадрат. Бул жерде могу Ж билесиңер бул экинчи үчүн ылдамдыгы. Бул сразу эле 0 болот. Бул жер 20 1/2 мен 10 деп ала берейин. 40 40-ты 10-го бөлсөк 4 4 квадрат т 2 секунд. Эми бул жерде бул түшкөндө бул экөө чогуу кеткен үчүн бул 2 секундда бул экөө бул жерде калышат экен. Эми дагы бир нерсе бар бул жерде. Билесиңер бул жерде бизде моундайынан кеткен в X компонентиндеги ылдамдык деп коет. Бул дагы эмне биздин 60-ка барабар. Бул могу моундайынан бул X дегенибиз могу горизонталдык түрдөгү узундук. Бул бөлүнгөн убакыт. Эми бул жерден моундай да жаза алабыз. 60. Биздин X'ыбыз канча барабар? 30-га барабар. Убактыбыз бизде 2 секундка барабар. Же болбосо бул жерде косинус 60 бул 0,5ке барабар. Анда бул эмне болуп калат бизде? Бул жагы 15, 15ти кайрадан дагы деле 0,5ке бөлсөк
30 metr sekund болуп калат бул жерде. Э, Негизинен бул жерде биз азыр бүгүнкү бул эки суроодо бул эки системаны бири бири менен байланыштырганды үйрөндүк. Баарыңарга чоң рахмат.